Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, орозоңуздар кабыл болсун. Эмне тилек кылган болсоңуздар ушул ыйык Рамазан айында ошол тилектериңиздерди Аллах кабыл кылсын. Кыргыз элинде тынччылык, токчулук, молчулук болуп, жаман илдеттерден Кудайым куткарсын. Орозо ыйык Рамазан айы ыйык деп айтылып калган себеби биздин ыйык Куран түшкөн ай экен. Ошол себептен бул ыйык деп айтылат экен. Ушул айда ошон үчүн орозо кармап баарыбыз чогуу тилек кылып, ушул орозо кармабаган бир туугандар болуп калса, кармабай жүргөндөр болуп калса дагы бир тууганчылык кылып келгиле чогуу орозо кармайлы деп айтып калабыз го. Себеби дегенде бул Рамазан айынын сооптору абдан көп. Себеби дегенде Алла бул орозаны мен үчүн кармагыла деген экен. Алланын өзүнүн бизге бере турган белектери орозо кармагандар үчүн өзүнчө бир неаматтар бар экен. Элестетип көрүңүздөр. Эмне себептен орозо кармайбыз? Ачка болгондо адамдын аң сезими мындай бир сезимдер ойгонуп, бир нерсени мындайча кыргызча айтканда ой жүгүртүүсү болуп, акылдуу боло баштайт. Курсак ачкан киши акылдуу болот, курсагы ток киши ныксырап жата берет го. Ошон үчүн мурда даяр нерсеге көнгөнбүз да, келип суун ичип ала беребиз, дагы бирдекени жеп ала беребиз. Бирок эч качан ой жүгүртпөйбүз, ал кимден деп. Анын ээси ким? Бирөөндө эле бир буюмду сурап алып анан ичесиң го. Бизге Алла Таала ушундай рызкыны берип койгон экен, өзүбүз каалаган убакта пайдаланып жүрө берет экенбиз, бирок кимден экенин билбейт экенбиз. Ошон үчүн ачка болгон учурда биз ошол рызкы кимден экенин сезип билип калат экенбиз. Себеби ошол рызкыны кичине тарткылык болуп калып атат да. Эртеден кечке чейин ачка жүрүп атпайбызбы? Алланын берген нерсесинен тыюу салып койгондо. Ээси тыюу салып койгондо, анан биз сезип атабыз кимдики экенин. Мындай кыргызча айтканда. Орозону биз жана жумада барып жаамат менен намаз окуйбуз. Орозонун дагы бир өзгөчө бир сыры мына ошо баарыбыз бир учурда Аллага дуа кылабыз. Тартип менен чогуу отурабыз. Армиядагы солдаттарга окшоп тизилип алып, күтүп, качан гана команда келип туруп, кана эми алгыла жегиле дегендей бир улук саат болгондо, бир буйрук болгондо, ошол буйрукту күтүп отуруп, андан кийин анан ошол ээсине рахмат айтып, шүгүр кылып, ушул берген рызкыңа рахмат, ушул даам татымга, ушул оокаттардын баарына биздин жашообузду берип атканыбыз, бала бакыра баардык нерсени берип атканыңа рахмат деп, анан кийин Аллага шүгүр кылып, анан дуа кылып, анан тамак жейт экенбиз. Жаамат менен чогуу дуа кылгандын сыры эмнеде? Мына ошол жана жумага барганда деп айтып калдым. Чогуу болуп жааматтын дуасы кабыл болот деген себеби мындай болот экен да. Мисалы бир 10 киши, дүйнө азыр көппүз да дүйнөдө мусулмандар бир учурда бата кылып атабыз. 10 киши жаамат болуп туруп бир жерде намаз окусоң, 10 киши жаамат болуп отуруп алып, үй бүлөң менен 7-8 киши отуруп алып бата кылып атпайсызбы? Ошо орозо кармап атканда кимдир бирөө ден соолук үчүн деп кармап атат, кимдир бирөө эптеп эле өзүн кыйнап да кармап атышы мүмкүн, кимдир бирөө суусап эртеден кечке чейин кейип жүрүп да кармашы мүмкүн дегендей. Анан кээ бирөө такыба чын ниети менен дагы орозону кармап, чындап Аллага ибадат кылган такыба дагы бир туугандарыбыз бар. Мына ошолор катарыбызда отурат, баарыбыз дуа кылабыз. Ар кай жерде дагы алымдарыбыз бар, олиялар бар дегендей дүйнөсүндө. Ошолордун баары чогуу отуруп туруп Кудайдан тиленгенде жааматтын батасы сөзсүз не болот? Кабыл болот экен. Бир отурган 5 кишинин арасында бирөөсүнүн ошол батасы кабыл болгон болсо дейт, ошо калган төртөөнүкү дагы ошонун шарапаты менен ошонун батасы кабыл болгондугунун аркасынан берки төртөөнүкү дагы кабыл болот дейт. Ансырандай мына ушул баарыбыз бир учурда отуруп алып Кудайдан суранганда тилегибиз кабыл болот экен. Анан эң кызык жери бир туугандарым, кыргыз мусулман бир туугандарым, мына дүйнө боюнча, шу дүйнө боюнча эң биринчи Алланын аты айтылып, азан айтылат экен, анан таң атат экен да. Ушуга бир ой жүгүртүп көрсөңүздөр, себеби дегенде мына бизде азан айтылдыбы, андан кийин 10 мүнөттөн кийин дагы бир жерде Нарында азан айтылды, анан 15 мүнөттөн Ысык көлдө, анан 20 мүнөттөн кийин Ошто, андан кийин жарым сааттан кийин нар жакта Казакстанда, анан Өзбекстанда болуп отуруп,
жер айланып турат, аалам айланып. Ошентип дүйнөдө а дегенде биринчи Алланын аты улукталат экен дагы, андан кийин анан таң ата берет экен. Улам. Караңыздар. Ошондо биз эмне болот? Намаз окуп аткан мусулман бир туугандар бардык ушул жер айланып, күн батып, таң атып турганда, мисалы биз азыр ооз ачып аткан болсок, бир жерде бирөө ооз бекитип атат. Көрдүңүздөрбү? Демек тынбай дуа кылып турат экенбиз. Алладан суранып турат экенбиз. Ошон үчүн орозодо колдон келсе кошулуп, ушул орозого менен болмошобой калды го, эми кийимдиги жылы кармайынчы, анан мен минтейинчи деп шылтоолой берген адам ал көп сооптон, ырыскыдан кур калып калып атпайбы? Ошон үчүн келиңиздер, орозону кеч болсо дагы орозо кармай бериңиздер. Себеби бул исламдын 5 түркүгү болсо, 5 шарты болсо, мына биринчиси келме шахадат, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах келмеси, экинчиси намаз окумай, орозо тутмай, зекет, ана хажылыкка бармай. Мына ушул өзүнүн 5 ушул түркү боло турган болсо, бирөөсү орозо. Мына ушул орозону ичинде бир топ пенде үчүн бир топ сонун эмнелер бар? Сооптор бар. Алла мына ошон үчүн бизге жеңилдик кылып берип атат. Орозо кармаңыздар. Орозодо көп ийгиликтер бар. Ал үчүн орозодо биринчи эмне кылыш керек? Бул Алланы таануу. Алланы кантип тааныйбыз? Куран, мына бул орозо ай Куран түшкөн күн дейбиз. Куран эмнеге түшкөн? Куран инсанга хидаят үчүн, Куран инсанга туура жолду көрсөтүш үчүн, ак менен караны айырмалап билиш үчүн, жаман менен жакшыны айырмалап билген. Жаман менен жакшыны айырмалап билген адам акылдуу болот. Акылдуу адам акылды кайдан алат? Ал акылды Курандан алат. Куранды окуган сайын анга иманы бекемдей берет дагы, көп сырлар, ачылыштар ачылат. Эң негизгиси жаман менен жакшынын айырмасы мындай толук даана билинип калат. Ошон үчүн ал бараткан жолдон адашпайт. Мисалы бир сиркке барып калсаң, бирөө арканды мындай узундан чоюп алат дагы, ошо арканын үстүнөн басып кетип атат. Ошол басып кетип аткан адам кандай гана өлчөм менен, тартип менен, ар бир нерсеге bir mani berip, bir жерден дагы bir ката кетирбей тургандай кылып, баардык баланстарды сактап алып туруп баскандыгы үчүн ошол эмне болуп атат? Аркан менен басып кетет. Ошо сыяктуу Куранды окуган адам туура жолду, мына ошондой ар бир нерсени өлчөп билип, артка кеткен, дастыга кетеби, кандай болсо дагы мына ошол түшүп кетпес үчүн, кулап кетпес үчүн, жашоодо адашып кетпес үчүн мына ушул эмне кылат экен? Куранга кайрылат экен. Себеби дегенде бардык нерсе, ааламдын баары Куранда. Эми карап туруңуздар. Алла орозодо Алланын ырыскысын кимден экенин билебиз дедик, мына ушу сагыз ачып жерде анан ой деп эсин билдик. Эми билгенде дагы ошону толугураак билген болсок, ал ого өтө биздин руханий дүйнөбүз рахат алат экен дагы. Биз жана таң калат экенбиз. Ушунчалык жакшылыктарына караңыздар. Алла Таала дүйнөнүн, жердин үстүнүн баарын дасторкон кылып бизге жакшылыктарды берип койду. Жердин үстүндө жер жемиш, өсүмдүк, түрлүү жаныбарлар баарын баш ийдирип, өзүнүн кудурети менен, мээримдүүлүгү менен, боорукерлиги менен бизге иштетип койду. Биз каалаганыбызды алып жеп атабыз. Каалагандай пайдаланабыз. Караңыздар. Бул жердин эле үстү десе, жердин үстүн эсептей бербеш. Ичкен жеген деле эмес. Ырыскы бир эле жегендин ырыскысы эмес. Ырыскы бардык жагынан ырыскы берген Алла Таала. Жердин астынан ырыскы берген, алтын, күмүш, темир, эмнелер гана чыгат жердин астынан. Ошолор аркылуу биз азыр кандай нерселерди куруп атабыз, техникалардын баарын жасап атабыз. Мына Алланын берген, бизге берген ошол неаматы. Андан тышкары Алла адамды бизди жаратты. Жаратканда мына биздин көзүбүзгө мына ошондой көрүү ырыскысын берди, сыпатын берди. Биз кандай кооздуктарды көрө алабыз, кулагыбыз менен кандай жакшы нерселерди угабыз, азандарды угабыз, жакшы сөздөрдү угабыз, мурдубуз менен жакшы жыттарды жыттайбыз дегендей. Оозубуз менен кандай даамдардын баарын татабыз, ар бир жараткан нерсесинин даамын тата тургандай ырыскыны берип койду. Андан тышкары көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн ырыскыларыбыз канча,
аба, суу, абанын сырткы эле ырыскы катары аба деп түшүнгөнүбүз менен абанын ичинде канча ырыскылар бар. Аба аркылуу бизге жылуулуктап келет, аба аркылуу бизге үндөрдү жеткирип туруп атат, аба аркылуу жарыктыктап келип өткөрүп берип атат, жыштык аркылуу күндүн бизге берип аткан элементтери. Кыскасы Алланын бизге берилген ырыскыларын айтып түгөтө албайт экен. Ал чексиз экен. 18.000 аалам деп эле мында айтат экенбиз. 18.000 эмес, 18 миллион, андан да чексиз экен. Чексиз экен. Алланын бизге берген нематтары чексиз болот экен. Мына ушул нерсени таанышыбыз керек экен, билишибиз керек экен. Кимден деп. Бирок ушул нерсеге биз көңүл бурбайт экенбиз. Таанып алганга бизге эки нерсе себепкер болот экен. Кайдыгерлик, анан себептердин чөйрөсүндө жүргөндүгүбүз үчүн дейт. Маселен, кайдыгерлик эмне? Унутчаактык, текеберлик, көңүл бурбастык, ушул нерселер менен маани бербестик менен ошол Алланын ушул берген ырыскыларына маани бербей коет экенбиз. Көрбөй коет экенбиз ошон үчүн. Ал эми себептерге такап коет экенбиз. Мисалы бирөөбүз айтабыз себептерди. Ой дейсиз, тигине тетирек мен короодо турган уюмду карачы, ушул уй ушундай сүт берет дейсиз. Ушул сүттү берип эле жыргап эле атабыз деп себепти уйга такап коет экенбиз дагы. Уйдун жаратуучусу ким? Уйдан кантип сүт чыгып атат? Аны элестетпейт экенбиз. Элестетип көрүңүздөрчү, уйду союп көрөлү. Союп көрсөк ичинен эмне алат? Иче карын, жимбок кечирип коесуздар, кан, ушулар эле чыгат, ичинде сүт жок, бир жерге куюп койгон. Бирок ошонун ичинен бир жакшынакай болгон, аппапакай даамдуу болгон, ушундай сонун адамдын ден соолугуна пайдалуу боло турган сүт чыгып атат. Ал сүт кантип чыгат? Алланын өзүнүн кийлигишүүсү аркылуу ошол жанагырекинде кан жиндердин арасынан сыгылып келип туруп, Алланын кудурети менен, Алланын түгөнбөгөн, түбөлүктүү чексиз казынасынан уйду себепкер кылып бизге сүттү алып чыгып берип атат экен. Караңыздарчы. Биз болсо эмне кылдык? Себеп кылып уйга айтып койдук. Тоок жумуртка тууса, тоокко такап койдук, тоок берип атат деп түшүнөт экенбиз. Короодо алма өсүп турса, айтабыз, ой, мына бак, ушул алма бак деп айтабыз. Ушул жыргатып, жыл сайын бизге алма берет деп айтабыз. Бирөөлөр айтыптыр. Себептерге ишенген киши окшойт го. Мен ушул алманын, мына Кудайыма 1000 мертебе шүгүр, ушул Кудай Таала ушул алманы өстүргөн десе бир айткан экен. Не алма өзү эле өсүп атыптыр. Мен деген данекти алып барып тигип туруп, ошого суу куюп, анын тегерегин жумшартып, улам ошого суу куюп турган үчүн өстү да. Эгерде мен суу койбой койгон болсом, мен карабай койгон болсом, ал чирип кетмек деп айтат экен да. Мына ошондой адамдар бар го. Мен мынтпей койсом, мен тигитпесем, ал эмнеге мынтпей келе дейт го. Мына ошондой адамдарга мындай жооп болот экен. Биринчиден, ошо данекти сен жараттыңбы? Данекти жарата тургандай кудуретиң барбы? Экинчиден, ошо данекти тиккенден кийин ошол бак болуп өсүп чыга тургандай чоң, мындай кичинекей данектен килейген бак болуп анан мөмө бере тургандай сенин колуңдан жасап ала тургандай колуңан кудуретиң жетеби? Сен анда ошо кичинекей нерседен чоң кылып жасай ала турган болсоң, анда сен үйүңөн кичинекей стол жасап алып эле ошого суу куюп эле чоң мебель кылып жасап ал анда. Бул ошол данектин Алла жаратып туруп, данектин ичине ошондой программа, азыркы тил менен айтайын, программа салып туруп, ошол данек чоңоюп бак болуп, бактан кайра алма өсүп чыгышына ага Алла бүтүндөй ааламды иш аракет кылып кыймылдатат экен. Ага жерди акысы бар, ага суу, аба, күн, түн, күн мен түн келди, күн чыкты, муздады, ысыды, ошентип отуруп абанын, күндүн нуру, энергиясы, бардык нерсени, ааламды, күндү ушундай чыгарып, кыймылдатып, убакытты дагы берип туруп, анан Алланын кийлигишүүсү аркылуу анан ошол алма өсүп, бак себепкер болуп, жанакыдай Алла түбөлүктүү казынадан эмне кылат экен? Бакты себепкер кылып, алманы бизге өстүрүп берет экен. Анан алманы алат экенбиз. Анан аны барып базарга, бекер берген алманы базарга алып барып сатат экенбиз дагы, арзан кылып.
Эгерде ошол алманы, жер жемишти Алла азыраак кылып койгон болсо, анын эмне болмок экен? Анын баасы чоңоймок экен. Алла бизге неаматты ушунчалык көп кылып койгон экенбиз, ошон үчүн бизге ал нерсе баркы жок, анан арзан сыяктуу сезилет экен. Ээси ким экен? Ээси Алла экен. Биз болсо билбейт экенбиз. Керек болсо бирөө бир уй менен сүйлөшкөн сөз бар го, мындай: "Уй, сен карачы, эмнеге жаралдың бул жашоодо?" деп адам уй менен сүйлөшүп калыптыр да. Же сен бизге окшоп эс албасаң, же тойго барбасаң, же дискотекага барбасаң, же бизге окшоп бир нерселерди, таамдуу нерселерди ичпесең, соок ичпесең, же майрамдабасаң, бийлебесең, жаткан жериң болсо ушул корого келип жатсаң, эртеден кечке чейин тедакта жүрсөң, кечинде келип муздак бир сарайда бирдекенин ичинде жатсаң, сага эмне зарыл жашоого келип жаралып? Мына бизге окшосоң бир жөн десе, ошондо уй айтат дейт да: "Эй пендем, барып холодильникти ачып көрчү. Ичин ачсаң, сүт менден, эт менден, каймак менден, быштак менден, керек болсо менин тиги теримден өтүк кылып тегесиң, жүнүбүздөн эме койдун жүнүнөн эмнени пайдаланып атасың, кийим тигесиң." Мына биз ушул нерселерди Алланын милдетин аткарыш үчүн, буйругун аткарыш үчүн келгенбиз. Сен эмне кылып атасың? Сени өзүңдөн эмне пайда болду? Эмне максат менен келдиң сен өзүң бул жашоого? Же сенден сүт чыкпаса, сен жени этиңди жебесе, же чачың, же жүнүңдү пайдаланбаса, чачыңды кыркып, нарыргы тийсе, сен ичкен жегенден башка, зыян келтиргенден башка пенде сен эмне кыласың дейт экен. Анысыңарындай ойлонуп көрбөйлүбү? Бул жашоого биз эмнеге келдик? Биз ушул Кудай Таала ошол берип аткан неаматтарды, жакшылыктардын баарын таанып билүү үчүн Аллага ибадат кылып, ошого рахмат айтып, тааныш үчүн келгенбиз, сыйыныш үчүн келгенбиз. Аны үч эле нерсе менен, мисалы бирөө кимден бирдеке алсаң деле ал акысын сурайт да. Эми бизге ушунча нерсенин баарын берип атса Кудай Таала, ошого рахмат айтпай атпайбызбы? Ошо рахмат айтышыбыз керек да. Айтканда дагы аны мактап, ушуну кудуреттин, ушундай кудуреттүү зат, ушунун баарын ээсин сен жараттың, ар бир нерсени кыймылдатып аткан сенсиң. Биз керек болсо пенде бир атомду кыймылдата албайбыз. Колубуздан келбейт, алсызбыз, сенин берген нерсеңден пайдаланып атабыз, бирок ошону карызыңдан кантип кутуласың дегенде, кээ бир айтат: "Эмне намаз окуп атасың, эмне орозо кармап атасың?" деген суроого келет экен да. Кээ бир көп эле ушинтип сурашат. Дегенде ушул экен, бир туугандарым, намаз окуганыбыз, орозо кармаганыбыз Алланын ошол бизге берип аткан рызкысына рахмат айтып, Аллага шүгүр кылып, зикир, фикир, шүгүр дейт. Алланы эстөө, зикир, Алланы таануу, фикир, ушул фикир кылып, ойлонуп, кимден экен ушул нерселердин баары деп адам баласына акыл берген, ойлонуп, ушул Алладан турбайбы деп, анан ошол Алладан келген нерселердин баарына үчүнчү анан шүгүр. Ушу шүгүр кыла турган болсок, биз Кудай Таала ушул бизге берген нематтардын, берген рызкылардын акысынан кутулат экенбиз. Бизге берип койгон, бизди жараткан, бала бакырастын бери баарын рызкысын берип койгон. Ошон үчүн биз ыраазы болуп, ошон үчүн намаз окушубуз керек, ошон үчүн орозо кармашыбыз керек. Ошол орозо аркылуу дагы бейишке чыгышыбызга, намаз аркылуу бейишке чыгышыбызга өзүбүз аракет кылышыбыз керек, бир туугандар. Мына ошон үчүн орозо, намаз, зекет, анткени тартип, өзүң жакшы жашап атасың, колуңда барбы, бирөө муктаж болуп атат, ошого жардам бер. Мен да мурда сиздерге кайрылып кеттим эле. Ушул орозодо дагы бир мурдагы айткан нерсемди кайрылып коеюн. Урматтуу бир туугандар, садага, мына бардык жакшы иштерди бири-бирибизге жардам бере турган, бири-бирибиздин ошо кыйынчылыктарыбызды сезе турган
бирибизге ушул инсандык милдетибиз бул сооп иштер, садага кыла турган иштерибиз болот экен. Ошон үчүн дагы бир сыйра суранам. Баягыда да айтып кеттим эле, Кыргызстан боюнча келиңиздер, бардык базарларга, ар кайсы бурчтарга туура келе турган, кимдин магазини болсо, намаз окуп жүргөн жигиттер жардам бериңиздер, народныйларга, ар бир жерге кайрымдуулук бурчун ачалы. Көп түкүрсө көл болот. Ар кимиңиздерде кереги жок болуп калган, пайдаланбай калган буюмдарыңыздарды ошол кайрымдуулук бурчуна алып барып бериңиздер. Бирөөңүздөр бир жерден картошка алган болсоңуздар, 2-3 штук картошканы ошол жерге бериңиздер. Пияз алган болсо пияз бериңиздер. Нан алган болсоңуздар, бир нанды ошол жерге кайрымдуулук бурчуна коюп коюңуздар. Ошол жерде курсагы ачкан бир туугандарыбыз келип, ошол жерден анча-мынча ошо тамак аш болсо алып кетип турсун, кийимдери болсо ошол жерден кийинип турсун. Кийим билип калышат кайсы жерлерде ошондой бурчтар турганын көрүшөт дагы, анан ошого көнүп калышат. Биз дагы ушуну адат кылып алалы. Сөзсүз магазинге барганда ушул кайрымдуулук бурчуна бирдеге коюп таштап кетейинчи, ушул муктаж болуп аткан бир туугандарым бар го дейли. Менин жүрөгүмдү оорутканы бир туугандар мурда көчөдө кечирип коесуздар, бирок башка улуттар гана тыйын сурап турганын көрчү элек. Азыр өзүбүздүн бир туугандарыбыз ар бир бурчта, ар бир светофордо көбөйүп кетти. Өзгөчө жүрөктү оорутканы мечитке жумага барганда же барсаң, өзүбүздүн эле кыргыз жап-жаш болуп калган эле кыздарыбыз, балдарыбыз, кичинекей балдарыбыздын баары ошол жерде тыйын сурап турушат. Эгерде жума эле күнү болуп туруп элдердин баары ошол күнү жардам берип аткан болсо, жума эмес күндөр алар кантип жашап атат? Келиңиздер, ошолор жума эмес күндөргө, башка күндөрдө барып ошондой жерлерден, бурчтардан жардамын алып кетип жашасын. Орозоңуздар кабыл болсун. Мына ушу орозо учурунда дайыма бири-бирибизге ооз ачырып, аны дагы майрамга айландырып, шаан шөкөт кылып, курсагы токтор обу жоктонуп, ырыс-кыркаар болуп, шаракташып, бир жерге ооз ачырмай эле деп дагы өзүнчө мода кылып ошентип алганбыз. Ошондой эле чындап эле ооз ачыргың келип аткан болсо, мына бир тууганым, жакшы шарт, жакшы учур, соопчулуктун мына учуру. Азыр мына ушундай ар бир бурчка ушундай кайрымдуулук бурчун уюштуралы, же курсак ачкандарга чындап мына ошолорго ооз ачтыралы. Мына ошондо чыныгы сооп болот болуш керек деп ойлойм. Орозоңуздар кабыл болсун. Кудай таала өмүрдөн соолук болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.